Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ушу доор өзгөргөндө, кылым тогушкондо, адамзат багытын таппай калган кезде, адамзат ушу акылы менен, эволюциялык жол менен өсүп өнүп, гени жетилип, дагы бир жаңы доорду баштаар мезгилде кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан, ушу кылымдын талабы, сунушу, мыйзамы, планы, программасы, проектиси кыргыз журтка адамзатты куткарууга ааламдан берилгендиктен, ушуну эң биринчи кыргыз журтуна жеткирип, кыргыз журту түптөлүп, анан дүйнөгө көчүрүлөрүн билдирүү, же болбосо ааламдан буйрулган адам катары, ааламдан буйрулган ааламдык илимди жеткирүүчү адам катары аракетимди кылып келем. Өзүңүздөр күбө болуп тургандай, чындап ааламдан мыйзам түшкөнү, теңирден адамзатты сактап калуу үчүн мыйзам түшкөндөн кийин, күн өткөн сайын ушу кылым мыйзамы күчүнө кирип атат. Ошондуктан адамзатта оор акыбал, өлүм житим, оору кордук, пендечилик жашоодо өзү тозок, пикир келишпестик, кыйынчылык, кырсык болуп атат. Мындай кырдаалдан чыгуунун жолу бирөө гана ошол көктөн буйрулган сунуш талапты так аткарып, адамдын өсүүсү керек, өзгөрүүсү керек. Чындап эле мындай ойлонуп көрсөң, бүгүнкү күнгө чейин адам бир Кудай деп жашап келген. Кудай бар, Алла бар, Кудай буйруса болот, башына иш түшкөндө Кудайды эстеп келген. А бирок чындап ушу ааламды же Кудайды же Алланы бүгүнкү күнгө чейин терең тааный алган эмес. Мисалга мына ошол жаш делген дин дейбизби, ислам дини. Нде деле мындай карап отурсаң, Алланы көп унутат эле дагы пайгамбарды пир түтүп алат. Пайгамбарыбыз минтип айткан, пайгамбардын атын айтмайынча тилегибиз кабыл болбойт делген ишенимдери бар, мисалга. Чындап эле мына ушул акыркы доордо эмне болот делгенде, адамдын аң сезими эми ааламга жарактуу болот. Же болбосо биз бала кезде энебиз, атабыз, эне ата жакшы эле болсун деп ойлойт да, ошолордун айткан акылын деп угуп коюп, аткарбай деле, ага калыптанбай деле, анан ушу жашыбыз өткөн кезде энебиздин, атабыздын айтканын, баскан жолун, сыпатын эскерип, эстүү адамдар экен деп, аябай эле жакшы адамдар экен деп көзү өтүп кеткенден кийин, анан ушу биз жашыбыз үйдүлөгөндө анан ошентип түшүнүп баштайбыз. Аракети жакшы экен, көңүлү жакшы экен деп. Ошол сымал азыр дагы адамдын ошо көп жылдык эволюция эмгектин, тажрыйбанын негизинде гени себеби жетилгенде, эми ошол ааламдык түшүнүккө, же болбосо ошо ааламды түшүнөт, же болбосо ошо Кудайды түшүнүүгө аргасыз болот. Бул илимдин, китептин аты өзү Теңир Ата деп берилген. Анан эми ошо Теңирди ата кылып алдыбы дегенде сөздөр болгондуктан, анан бул китепте ушундай өзүнүн билдирүүгө бар. 21-кылымда адам ойлоп чыккан мыйзам ажал, азап болот, Теңирдин мыйзамы канат болот деп. Ошо Теңирден берилген эле мыйзам бул. Мун Теңир мыйзамы деп аталат бул китептин. Мыйзамы деген закону да. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, Кудайдан түз эле талап, тапшырма, сунуш түштү деп кабыл алсаңыздар, ошондо жакшы болот. Ошондо түз да болот, түшүнүктүү да болот, аткарганга дагы жеңил болот. Бүгүн ушул чындыкты, улуу кыргыз ушу чыныгы сөз, чыныгы иш, чыныгы күч менен сакталат демекчи. Ушу бир чындыкты сүйлөчү мезгил келди. Себеби мындай
баягы асоо атты деле короого камап, анан деп жоошутуп барып, анан тумшугун сулап, мисалга, анан нокто салып, анан үстүнө тердик салып ээр токугандай бүгүнкү күнгө чейин ошо кыргыз журтун эскичилиги ошол психологиядан чыгаруу үчүн, ар кандай ошол диндерден өйдөлөтүү үчүн, ошо байлык бийлик деген түшүнүктөн өйдөлөтүү үчүн, акылдуу адамдардын аң сезимине түз тийип албаш үчүн, психологиясы өтө ылдыйлап кеткен адамдарды өйдөлөтүш үчүн жөнөкөйлөштүрүп, ошол көндүрүп келдик. Чындап эле ойлонуп көргөндө чыныгы жашоонун маңызын адамзат билбей атат, кыргыз эли журт эмес. Чындыкты дагы адамзат билбей атат. Ошондуктан бул баары бир болчу иш болгондон кийин баягы атасы өлсө деле угуспайсыңбы деп коет го. Угусат го, андан көрөк атасы өлсө деле угусат го, айта бер да дейт го. Анысы кандай баары бир боло турган нерсе болгондон кийин ошо чындыкты түз так айтууга туура келди. Ооба, ааламдан билдирүү дейбизби, сунушпу, талаппы, дин дейби, илим дейби түшүп турганы чындык. Бирок ошол азыркы кээ бир адамдар пир туткан диндер, мейли эми кайсы агымда, кайсы сечение деп коебу, кайсы ишенимде, кайсы верада деп коебу, мейли христианиндеби жада буддизмдеби, мейли диндин дагы көп кыры чыгып кетти, көп ишеними чыгып кетти, аты жөнү айтылбаган дагы мындай адамга жете элек дагы. Ошонун баары мүмкүн, ошонун баарына мүмкүн. Же бир жерин буруп аткандыр, же бир жерин өзүнүн салтына жакындатып аткандыр, же бир жерлерине оңдо түсө киргизип аткандыр, адамзатпы, аалымдарбы. Кыскасы ошол бүгүнкү күнгө чейин чындык делип айтылган диндер, ыйык тутулган пайгамбарлар ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу. Ошондо 1500 жыл мурун адамзаттын аң сезими кандай эле, 2000 жыл адамзаттын аң сезими кандай эле, керек болсо темир доору башталып эле келе. Кудай ал пайгамбарларга өзүнүн купуя сырын, акырет жүзүн, акыреттин, ааламдын жүзүн, алдыда жашоо жолжобу эрежелерин өтө кыска аң сезимдин эң төмөнкү түбү менен берген. Ошо пайгамбардын өзүнө аң сезимдин эң төмөнкү түбү менен берген. Эмнеге дегенде, ал кезде пендечилик жашоо болчу, урматтуу улуу журтум. Азыр ааламдык түшүнүккө өтүү жашоо, эки такыр башка, асман менен жер десек түшүнсөк болот. Анан ошо пенделерге пенделердей тартип берген. Мына азыр ушул улуулукка сиздер өскөндө пайгамбардын деңгээлинен бийик болосуздар. Себеби ал кезде пенде болгон, пайгамбар өзү пенде болгон. Анан пендечилик жашоо болгон. Азыр адам көккө айланып атпай, улуулукка өтүп атат. Биринчиден, экинчиден ааламдык түшүнүк менен жашоо мезгил келди да. Ал кезде ошо пендени эле, аял эркек дегенби пендечилик жашоону эле тартип киргизген. Караңыз. Анан ал кимге берилген дегенде, ошол өз чөйрөсүнө берилген. Ооба, ал көп жылга чейин которулбай, каймына түрдө берилип, анан ошону пир тутуп алып, анан бүгүнкү күндө кээ бир ошол диндегилердин жаңылыштык болуп аткандыгы. Кайсы жерде чындык, кайсы жерде калп бар, ошону тактайлы. Мисалга, динде айтып атат, ошо ислам дининде. Атаң өлүп калды, апаң өлүп калды, ал көрдө жатат, ал Куранга эле муктаж. Арбагы менен колдобойт, ал жерде жатпайбы дейт да. Бул калп. Чындык деген бул өзү жан. Ал ааламга кетти. Ал арбагы менен колдойт.
мына ушуну караңыздар. Бул чындык. Ал арбагы ушу Куран окуп туруп, анан анын көрүнөн тынч болсун, анан кабырдан сакта делгендин баары жалган. Анткени анын тагдыры эчак эле чечилип калган ал. Ошо ата жанагы эне тили остон калган убакта эле анын тагдыры чечилген, анын жаны кайда барат, эмне болуп жаралат. Көрдө турпат жатат. Тело жатат. Телого сенин Кураның таасир бербейт, ал сезбейт эчтекени, ал өлүк болгон. Мына ушул жерде жалган бар. Анан ошол жанагы ошол убакыттагы пендеге берилди деп атканыбыз ушул болуп атат да, айырмачылыгы. Анан көрдө тозок бар дегенде бул жалган, көрдө бейиш бар дегенде бул жалган. Арбай деген бул чындык, жан. Мына арың турайын, арың барбы дейт го. Ар деген бар иште. Арбайын согуп жүрөт, ал акем дейт го. Эмне кылып жүрөт? Өз арбайын согуп жүрөт, өз арбайын тартып жүрөт дейт. Арбак болуп жанга чыгып атат, ааламга өлгөндө. Анан 7 катар дүйнөдөн өсүп отуруп туруп анан арбай жашоого жетип атат, мына караңыздар. Ошентип анан бүгүнкү күндө арбайлар жерге түшүп анан жана ата жолундагы улуулукка үндөп атат. Демек бар бекен, жан бар бекен, арбай бар бекен. Ал жин эмес, ал шайтан эмес. Ушуну жакшы түшүнүш керек. Ошондо Алла 8-катарда чексиздикте 7 катар аалам мына бул жер экен. Андан бийик дүйнө Кудай жашаган. Кудай ошо чексиздикте. Кудайдын астында адамзат үчүн 6 катар аалам. Жерден кийин 6 катар болуп атпайбы? Ошолор жооптер ата-тег арбайлар болуп атат. Ошондуктан адам ата көрүнүп байланыш берип атат. Бул жерде так берилет. Адам ата көрүнүп дейт көзүмө. Кудайдан илим түшөт деди адамзат үчүн. Сен жазууга жоопкерсиң деп шарт окуду дейт. Условия койду. Адам ата Кудайдан илим түшөт деди. Анткени адам ата ким дегенде асмандагы ааламдын ээси. 7-катарда адам ата, обо эне, мүмкүн пайгамбар, манас ата жана башка арбайлар туруп атат. Караңыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө жанагы мунун арбайлардын жерге түшкөнү признактар ошо инопланетандардын. Мына ушу табигый илимде так берилет. Инопланетандар дини, рухий өскөндөрдү кордошот депчи. Техника менен өскөндөрдү кордошот деп. Ошо инопланетан деп айтылат экен ааламда. Биз эми арбай деп айтабызбы, периште деп айтабызбы, ааламда күчтөр. Анан түндүк түштүк муз океаны жоюлат. Түндүк түштүк муз жоюлат. Ошондо жер тоголок болсо, эки жак жоюлуп кетсе, баягы сүйрү тарелкага окшоп, сүйрү тарелка формага өтөт деп берилет. Ошону мына азыр ученыйлар кечээ көрдүм мен Евроньюстан. Муз каптап келип, кайсы бир мамлекеттин жанында бөлүнгөндө суу толкуп, чоң бөлүнүп атат да, жерге түшүп, үйдү каптап атыптыр. Анан окумуштуулар тактай албай атыптыр. Эмнеге мындай муз ордунан эрисе башка кеп, бөлүнүп келип анан суунун үстү менен баягы айсберг жолуккандай. Анан жарылып кайра мамлекеттеги шаарды каптап атыптыр. Ошондо ученый таң калып атыптыр. Бул жер ошо муз жакта жарылып атат окшойт. Жер түтүрөй болуп анан жарылып атат депчи булар. Көрдүңүзбү? Ошондо бул ааламдык сыйкыр күчтөрдүн мына 6 катар аалам ээлеринин жерге түшкөнүндө бир керемет болуп атат бүгүнкү күндө. Ошондуктан арбайлардын сыйкыр кереметине адамзаттын акылы да жетпей атат. Ааламдык сыйкыр күчтөр кырсыктырганда адам, пенде эч нерсени чече дагы, жетектей да, токтото да албай атат. Мейли саясатчы, мейли мамлекет башчыбы, мейли жөн эле карапайым деле. Анан ошо кезде кыргыздын жашоого жаралуу максаты мына бирөө минтип жазса, бирөө минтип иреттеп сүйлөп берсе, мисалга улуулукка калыптанып анан ошо арбайдын
периштенин инопланетандын ролун аткаруу болуп атат. Ушул чындыкты ачып беришибиз керек. Бул баары бир боло турчу нерсе, башка багыт жок. Бактылуулук. Мына биз издеп келгенбиз, бир бай болсок бактылуу болобузбу? Бир сулуу, жарылуу болсок бактылуу болобузбу? Машинелүү болсок бактылуу болобузбу? Бийликке барсак бактылуу болобузбу? Деп жер кыдырсак бактылуу? Жок, жер пай жашоо өзү бул бакыт эмес, ошо майда чүйдө менен ырахаттануу. Ал өзү бакыт эмес. Бакыт деген эмне делгенде ааламдын сырын ачуу. Мына ачылды, эми сиңирип алсаңыз, сизде да өзүнчө ачылыш болот. Сиз анткени көп илим окугандырсыз, көптү башыңыздан өткөргөндүрсүз. Ата-энеңизден уккан сөздөрү барыптыр. Анан муну укуп туруп, анан ошого салыштырып дагы өзүңүзчө ачылыш кыласыз. Бактылуулук бул аалам сырын ачуу. Бактылуулук ошо аалам сырын ачкан сайын күчүнө кирет. Мына менин башыма күнүгө бир ачылыш жасайм, ошо менен рахаттанам, тажабайм, чарчабайм. Күнүгө бир башкача жашагым келет. Бактылуулук бул Кудайдын купулуна толуу. Азыр Кудай эмне деп атат? Суран деген жок, тилен деген жок. Кудай менин сыпатыма, эми Кудай деген аалам, мына аалам. Менин сыпатыма өтчү деп атат. Ата жолунда деле ошого үндөп атат. Багыт берип атканы, жана эскичиликтен чыктап атканы, тил деп атканы. Ошол ааламдын сыпатына калыптануу, купулуна толуу. Мына бул бактылуулук болот. Бактылуулук бул жер пай жашоо менен рахаттануу эмес, тетирсинче Кудайдын купулуна толуу, аалам сырын ачуу, эки дүйнөнүн ээси болуу бул бактылуулук делет. Аалам сырын ачкан сайын бактылуулук күчүнө кирет. Эскиче пендече. Мына бүгүн бийликке барсаң, уят болуп, мына 1,5 жылда түшүп калды го көп адам бийликтен. 1 жылга жетпей. Мына ал бакыт бүтүп калды, түрмөгө камалып калды. Эртең келечегин элестете албайт алчы. Бул бакыт эмес, бакыт эмес. Башчы болуп турдуң, кыргызды, доордун талабын билбедиң, качтың. Бул бакыт эмес. Тетирсинче элиңди дагы, жериңди дагы саска батырдың. Бул бакыт эмес. Ошол күнү бактылуу болгондур. Азыр бакытың болбой атпайбы анда? Караңызчы, урматтуу боло журтум. Эки дүйнөнүн ээси болуу бул бактылуулук. Эки дүйнөнүн ээси кантип болот дегенде көрсө, мына жаның кайдан келди? Ааламдан келди жер жашоосуна. Жаның улуу. Азыр жаның менен же болбосо ошо аалам энергия деп аталат. Энергия менен там биригет дагы, мына мен болжол айтайын. Энергия носителимин. Көрдүңүзбү? Мына энергия носитель деген бар го, өзү сөз, түшүнүк бар. Мына көрдүңүзбү? Энергия менен тело жуурулушат делет. Жуурулушат. Ошондуктан жана бош, эркин карма, өзүңдү бош жүр, кысылганда касиетиң качкан деп атканым ошо да. Ошо касиет өзү энергия. Мына ошентип туруп анан улуу түшүнүк өтөт дагы, анан эки дүйнөнүн ээси болуп атпайбы? Мына бул жерде отурат. Абаны башкарып атпайбы? Ушул өткөндө күн ысыганда бул чындык айтылып туруш керек мындан ары. Анткени мен өзүм эми мындай түш аян катары, көрүнүш аян катары же баягы ырчы ыр жазгандай жазам го. Байланыш алам деп айтсак болот. Анан сен өзүңдү жаңы ошо Кудай сыпаттагы адаммын дебесең, сени адамзат таанып келеби делип атпайбы, эскертип ааламдан. Анан бул чындыкты айтууга туура келди. Кудай сыпатка адам жетеби өзү? Жетет. Анткени бул Кудай деп биз ойлогонбуз. Кудай жаратат го өзү. Кудай өзү бир бакыт бер деп ойлойбуз го. Кудайда бир өзү бир ден соолук бер деп ойлойбуз го. Кудай бир кырсыктан куткар деп жашайбыз го. Анысы кандай? Кудай деген бул биз бир эле бир материяны көрүп алганбыз да, бир жерде бир абышка отурат деп ойлогонбуз. Мына сиздер деле ойлонуп көрүңүздөр. Кудай кайда өзү? Такта отурат. Кай жерде, кайсы жерде так? Марстабы? Же көрдөбү? Ал магия, ал энергия, ал материя эмес. Караңызчы.
ооба, чын эле жаныңды алат, чын эле тагдыры буйруйт. Бул бар. Чын эле жаратат. Азыр ошо адам ошо жаратуучу сыпатка өтүш керек болот. Ошо жаратуучу дегенди мындайча айтканда Кудай сыяктуу жаратуучу сыпатка өтүү. Ошондо көрсө биз Алла деп эле бирөөнү таанып алган экенбиз дагы, ааламды эске албай коюппуз. Алланын астында ата тег арбайлар адамзат үчүн жоопкер. Менин атам мен үчүн жоопкер. Куда сөөктүн айлапанын астында сиз дагы бала чакаңыз үчүн жоопкер сыяктуу ата тег арбай Алланын астында жоопкер. Ошон үчүн жана Манас ата көрүп байланыш берилген, Адам атанын байланыш берген, ата жолунда Каникене, Арслан бап жана башка дегендин баары байланыш берип атканы чындык. Эмнеге менин атаман же сенин атаңан бата чыкпайт? Анткени алар бул дүйнөдө жакшы жашап өтө алган эмес. Анын жаны бийик дүйнөдө болбосо керек, ылдыйраак дүйнөдө болсо керек. Ошондуктан ал багыт бере алган жок. Эмнеге Жайсаң ата байланыш берди, башка бирөө байланыш бере алган жок. Жерде жакшы жашап өткөн. Жерде Манасты ошол оозуна келип, дилине салып, көрүп айтып чыккан биринчи Манасчы мисал Жайсаң ата болду деп берилип атпайбы? Көрдүңүзбү? Ошентип арбай бар, урматтуу улуу журтум. Арбак жок дебеңиздер, арбай жок дебеңиздер. Кудай арбак колдосун деген сөздү жокко чыгара албастырбыз. Мына туура айтканда Кудай арбай колдосун. Кудай арбай жазаласын. Караңызчы. Мына. Ошондуктан буга далил мына бүгүнкү күндө адамдын эчтекеге алы келбей атканы. Анткени бул мыйзамы түшкөндөн кийин энерге өстөрү жерге түшүп атпайбы? Мына бул илимдин түшкөнүнө 20 жыл болду. Ата жолунун түшкөнүнө да 20 жыл болду. Мына көрдүңүзбү? Бул чындык. Эми эмне кылыш керек дегенде ошолорго кошулуш керек болуп атат. Ошолордун сыпатына өтүшүбүз керек болуп атат. Ошондуктан пендечилик жашоодо ишиңдин жүрбөй атканы, духуң түшүп аткан, бала чакаң кырсыгып аткан, каражаттан жана башкадан кырсыгып. Демек пендечилик жашоо бүттү. Ошол эле диндин жардам бербей аткан. Анткени ал пендечилик жашоодогу закон болгон. Ошо каражат саясаттын баары жардам бербей аткан, окшобой атканы. Анткени ал пендечилик жашоого өзү ылайыкташкан. Ал бүттү. Демек көрдүңүзбү, ааламдык түшүнүккө же ошолор менен кошулуп иштеш керек. Адам кайра ошо эки дүйнөнүн ээси чынбы делгенде, ооба чын, урматтуу улуу журтум. Мына бул дүйнө эмнеден куралыптыр? Аалам. Бул чексиз чоң аалам, бул аалам. Бул чоң аалам, бул кичике аалам болуп кетет экен да. Чоң аалам бул Алла, чексиз аалам. Аны адам суроого да сезими жетпейт делет. Жөн эле аалам эмнеден куралыптыр? Кичи аалам. Жерде жашап өткөн адамдардын рухунан же арбайынан куралыптыр. Жанынан, мындайча айтканда, душадан куралыптыр. Ошондуктан сенин жаның мына мен бүгүн иштеп атам, эртең ааламга кетеби? Кайтыш болду дейт го, кайтат го келген жагына. Жан. Ошондуктан жан бул дүйнөгө турпатты кийип кызматка буйрулган, урматтуу улуу журтум. Мына ааламдык кызматың аткар. Мен аткарып атам. Эгер мен аткарбасам кырсыктарымды билем. Ошон үчүн изилденем. Ошон үчүн сүйлөйм. Ошон үчүн ушул улуу чындык сүйлөнгөн жерден сизге энергия өтүп атат. Сиздин духуңуз көтөрүлүп атат. Үмүтүңүз пайда болуп атат. Оор суркооңуздан арылып атасыз. Себеби улуу чындыкты сиз түшүнүп атасыз. Ошо күчтөр сизге жайгашып атат. Мына, ошон үчүн адам эки дүйнөнүн ээси. Жерде туруп эле адам ошо аалам күчүндөй кызмат кыла алат. Абаны жумшай алат. Бул жерде так берилет, вирус жөнөт, булут жөнөт, куюн жөнөт, мамлекеттерди жазалагыла деп берилет керек болсо. Чындап эле жамгыр жаадырган адам болгонбу? Болгон. Жерде туруп эле. Эч техника, химиясы, эчтекеси жок эле. Демек, аба бул эмне экен? Воздух. Аба ырайын бузду.
атаңдын озурайын, ырайыңды урайын дегендей эле кеп. Көрсө ал жан. Ал ким менен иштешет? Сиз ушул улуу түшүнүккө жетсеңиз, анан ал сиз менен иштешет. Ошондуктан улуу кыргыз азыр эмне болот дейт? Эки дүйнөнүн ээси болуп, жерде туруп адамзатты табият аркылуу башкарыш керек. Жазалаш керек, соттош керек. Анткени мына закондун ээси кыргыз. Ошондо кыргыз улутпу? Жок. Кыргыз улуу күч, высшие силы деп айталчы. Жер жашоосуна баягы үлгү катары эле жаратып койгон. Ошон үчүн улуу кыргыз улуулугубузду тааныбасак, улуттарды ээрчип адашсак, ар улуттун улагасында калат. Же болбосо ата үйдү башкарыш керекпи, тескеш керекпи? Ошо сыяктуу бүгүнкү биздин кесибибиз, милдетибиз ушул, урматтуу улуу журтум. Ошон үчүн кыргызчылык, сыйкырчылык дегенден сиздер чочубаңыздар. Сыйкырчы деп эшиктин алдына жасып албайсыңбы деп молдолор жерийт. О, мен сыйкырчымын. Мен сыйкырчымын, бул чындык. Сыйкырчылык бул өзү шаманчылык. Уялбай этпей эле айтайын. Мына мен аба ырайын кармап туруп атам азыр. Эмнеге делгенде быйылдан баштап табият бейишке айланды биринчиден. Бейишке айланса демек жайдын аптабы жоюлуш керек, кыштын чилдеси жоюлуш керек. Бул бир. Экинчиден биз табият аркылуу адамзатты башкарабыз. Доллар менен эмес, саясат эмес, каражат менен эмес, дагы бир кандайдыр бир мыйзамдар эмес, танка же болбосо самолет менен эмес, экономика менен эмес, тетирсинче экология менен башкарабыз. Биздин 4 керемет куралыбыз ошо от, суу, таш, аба. А биз эмнеге кыйратышып башкарышыбыз керек дегенде, аларды пендечиликтен чыгарышыбыз керек. Анткени бизди энергия кийип алды. Мына оруста мындай бир өсүп калган адамдарда деле сөз бар экен. Душа это я депчи, мисалга мына. Ошо жан менмин депчи, мисалга. Кулакты эмнеге берген? Ошо угуу үчүн. Көздү эмнеге берген үчүн? Ошо көрүү үчүн депчи, мисалга. Оозду эмнеге берген? Ошол энергияны иштетүү үчүн. Мына кыргыз табиятты башкара билген. Ишарат менен эле деселе жел келген. Ошо башатка кайтуу керек болуп атат. Мунун баары чындык. Ошон үчүн арбай чындык, жан чындык. Турпат эми өлбөй калат. Эмнеге делгенде эмне өлүм, эмне оорууну пайда кылган? Кысылуу, кыжаалатчылык, майда түшүнүк. Улуу түшүнүк өткөндө сен дүйнөнү тегеретип атсаң, кайсыга кейсиң? Ошондуктан урматтуу улуу журтум, пендечилик жашооңор жүрбөйт. Улуулукка өтүңүздөр. Кызматыңыздарды кылыңыздар. Эгер кыргыз болсоң, улуу болсоң, улуу десе ал возраст эмес, касиети улуу, улуу күчтөрдөй сыпат, улуу дүйнөнүн ээси. Мен ушул былтыр Казакстанга барып келдим, ошол Ата жолу деген жетектеп бараткан аялга. Ал барсам башым оорутtu. Мени жокко чыгарып элечи. Сенин жазып койгонуң бир тыйын, жазган толтура, мендей айтымчы эчтеке жок, бата чыгарган эч ким жок. Анын эме жашы да улуураак экен. Талашайын десең аял киши, улуулук кылдым, унчукпас болдум. Анан келатып ойлондум. Бул аял эмнени айтып атат? Кана талдап көрөйүнчү деп. Анан кана Айкөл Манас деп, бирөөң жери, бирөөң туура көр. Бирок ааламдан берилгени чындыкпы? Чындык. Көкчө деп бир казактын аялына же эрине же сакалчанына же бир галстукчанына түшкөн жок да. Демек кыргыз ыйык бекен, мына 10 том бир Айкөл жасалды. Бул бир. Рухтар менен сырдашу. Эргешбай атанын китеби. Казактан бирөө чыккан жок. Жана башка салыштырып отсоң, анан бул аял эми байкуш акылга салып эле айтып атыптыр деп бааны берди. Анан мени да айтты, Ата жолуна бар, Манас атаңан пата ал паля деп. Намаз окуу, акка жыгыл. Анан мейли дедим, мен Манас атанын ордосуна барып көрөйүнчү. Манас ата эгер намаз оку десе, анан да ойлонуп көрөйүн деп. Анан ошол жерде балдар тосуп алды. Шумкар делген, Бакыт деген бала.
тобу менен биз биякта баратарыбызды айттык эле. Барганда ошо Манас атадан пата чыкты. У ата жолу деди, ушу улуулук сен алып бараткан жолго кошулат деди. Урматтуу журтум. Көрдүңүзбү, кыргыздын улуу болгончугуна булар түшүп атат. А казакка түшпөдү да бул. Же болбосо Орусда, Россияда бир ата жолу чыга элек да. Мындай эле айтайлы, мындай салыштырып. Ата жолу бул уруктардын эле кереметин сөзү. Алар да өздөрү мынтип алат, биринчи баргандарды пенде депчи. Ата жолундагынын баары пендеси. Эмнеге дегенде сен намаздан чыга албай жүрөсүң. Өсүмчүлдүктөн, көрө албастыктан, ичи тарлыктан чыга албай жүрөсүң. Улуу түшүнүккө жете албай жүрөсүң. Өзүң пендесиң. Улуу түшүнүккө айырмалай албай атасың. Сен керек болсо ошол бир баягы ата берген патаны мындай радиолугуңду аткарып коюп, сен ошондон пул жасап атасың. Сен мазарды барып пайдаланып атасың. Мазарда ооба энергия бар. Түркистандабы, Манас атадабы, Пеш атадабы. Сен ошону пайдаланып ас-бас агарып, кичине ден соолугу жакшы болуп калса, сен ошондон акча жасап атасың. А өзүңдө эч кандай энергия жок. Анткени улуулук сыпат жок. Сен өзүң пендесиң мына. Пенде менен адамдын этабы башка мына. Пенде тап бул ак кара жашоо, иньян. Сен ошондон адам этап башка, адам этап андан бийинки. Ошо биз адамдыгыбызды жоготуп койгонбуз бүгүнкү күндөчү. Мына урматтуу улуу журтум, ушинтип чындык ачылыш керек. Азыр эмне кылыш керек дегенде энергияны кабыл ал. Энергия бул тегерегибизде эле. Асмандан деле чакырып кереги жок, мазарга барып деле кереги жок, сыйынып деле кереги жок. Тегерегиңде сен өзүңдү өтө бош карма. Улуу рахатка бат. Отурумдук рахат денени ууланткан, а улуу рахат денени нурдантат. Кубултат, башка кызматты аткарат. Анан ошо өзүңдү бош карма, өтө бийик деген кезде энергия өзүңө жайгашат. Анан ошондо мындай эле түз эфир болуп калат, мындайча айтканда мына. Мен сүйлөп атканда буту колум чымырады, уктап калдым, ыйладым, жана башка айыктым, таасир берди дегенден баары ошол энергия. Тирүү эле көрүнө энергия, көрүнбөгөн энергия аркылуу сизди өзгөртүп атпайбы? Качкан касиетиңизди алып берип атпайбы? Жеткирип атпайбы? Ошо үйүңүздө чалкалап жатып алып эле. Ошентип туруп анан өсүп туруп сиздер табият аркылуу дүйнөнү башкарышыңыздар керек. Бул чындык. Эгер өсүп кутулбасаң, бул өткөлдөн өлүп кутуласың. Адам өлгөндө Куран окуш керекпи деп суроо берет ушул көпчүлүк. Куранга муктажбы деле берет. Куран бул бир сөз менен түшүнгөндө Кудай деле мактоо. Ал сиз ошо атаңызга, апаңызга Куран окуп аткан кезде ал кемпирге тийген жок ал. Сиз Кудайды мактап, анан ошо мактоо согушуга тийсин деп атасыз да. Ал жерде баягы Турпаттын өлүгү болгончо эчтеке болгон жок. Анан мындай бар да, ошо Куран окуп туруп, мисалга анан көр азабынан сактай көр, анан көзүн нурлуу кыла көр дейт да. Бул сен эчтеке чечпейсиң, көрүн сен сурап берип агарта албайсың. Анткени бул жашоодо ал кызмат кыла албаса, анын же ааламга кетти орун алганга, же жети катар жерге, бадал бакка, чөпкө же итке битке айланганы кетти жаны. Ал тагдыр эчак эле чечилип калган. Качан десеңиздер, ажалдан суроо деп берилет ааламдан. Бул чындык. Кандай жерисең дагы ар акылың менен кичине ойлонуп көрсөң, акыры түшүнөсүң. Мына ажалдан суроо. Ал эмне деп берилет? Ошо тилөөбөздөн калганда учурашып калайын дейт. А тилөөбөздөн калган адам кайра келбейт. Жана комага түшүп калабы болжолу. Ошондо мынтип атат, теңир буйруп ажал келди мына, мояктан бир жан алгыч келди. Куттуу пендем угуп тур, эмнелерге жетиштиң? Мен кызматчы жаныңды алып, жан дүйнөңдү
түгөнбөс дүйнөлөргө жиберүүгө, көкүрөктүн көрөңгөсүн текшерүүгө, акыреттик жоюлбас багытыңды тартуулоого, адамдык касиетиңди тактоого, таныңды өлтүрүп табиятка бекитүүгө келдим. Даяр болсо жан дүйнөң менен биргелешип бийик жашоого сырдашканы келдим. Жан дүйнө сандыгын ачып бер, эмнең даяр, эмнең кем, келеми сынашалы деп ажал суроо кылып атат. Биринчи, көргө баргандан анан пайгамбарың ким, анан диниң ким деп сурайт деп атпайбы? Күлкүлүү нерсе алчы. Биринчи эмнени сурап атат? Адам экендигиңди кантип баяндайсың? Чын эле адам да, сен адам бол да. Экинчи, адам деген адам да. Ал пенде, ал такыр башка. Экинчи, пенделерди кечирдиңби? Жан дүйнөсү жарды адамдарды. Үчүнчү, ак караны сыноосун сездиңби? Оорубу, кырсыкпы, кыйынчылыкпы? Парзыңды аткардыңбы? Түшүң менен түгөтө иштедиңби? Түшүң менен түгөтө иштедиңби? Рухтардын, көрдүңүзбү? Арбайлардын кереметин сездиңби? Канча адамга кеңеш берип оңдодуң деп атат мына. Ал диниң ким деген жок. Пайгамбарың ким деген жок мисалга. Караңыз. Канча адамга кеңеш берип оңдодуң? Көкө теңирдин, Кудайдын, Алланын тегиздигин билдиңби? Ал бөлбөйт. Урутка, динге, тигини бейишке деп, муну тозокко деп бөлбөйт. Тегиздигин билдиңби? Теңирдин тегиздигин, Алланын тегиздигин билдиңби? Кимди кемсинтип көңүлүн ооруттуң? Табият менен сырдаштыңбы? Балдарыңа эки дүйнө ордун окуттуңбу? Сен билбесең каяктан окутасың? Пендечилик жашоо акыретке жараксыз экенин элге жарыяладың. Могу жашоо акыретке жараксыз пендечилик жашоо. Ал пендечилик жашоо бүттү, жана конец света бүттү ал. Бүттү. Эски доор бүттү. Жаның ааламга, таның жерге таандык экенин билдиңби? Ар бир адам аалам менен байланышарын сездиңби? Түш көргөнүң бул байланыш. Түштүн талабын тагы аткар жаңы доорду. Теңир ата ошентип айтат, Кудай ата. Кудай деп деле айтыш кыйын го. Атамды ата деп аткандан кийин андан бийик дагы ат жок болгондон кийин арга жок, Теңир ата дейм да. Өлүмгө өз алдынча даярдандыңбы? Куру тилек Куран окуп жарата албаганыңды билдиңби? Кара, сен тилене берген менен эчтеке жарата албай атасың. Ага каран сен өзүңдү жарат, сен өйдөлө. Тиленген доор бүттүп атпайбы? Атаң берчи, ата берчи деген бүттү да. Атаң эми сен чоңойсоң дагы эле сурана бересиңби? Ошол сыяктуу суранба, тетирисинче иш кылсаң сени Кудай коштоп колдоп берген атат. Анайы мына мынтип атат акыркы жыйынтыгы. Жан дүйнөң толбосо дейт. Бул тозок жашоого кайра келгендиңди билдиң. Могу жер тозок, көрдө тозок жок. Өмүр бою түрмөгө түшүп калат, өмүр бою жетпейт, өмүр бою коор, ошол өзү тозок. Канча жыл, канча күн, канча саат тозок. Жан дүйнөң кор болду дейт. Могу суроолорго жооп бере алган жок да. Көкүрөгүң менин купулума толбоду. Аргасы салам жаныңды. Сен макулук адам кайра жаралууга таштадың кадам. Мына жаны кайра адам болду деп атат. Дагы мындай айтканда экзаменди эмкиде тапшырчы, аттестацияны эмкиде өтпөй калдың бүгүн дегендей кеп. Эмки жоолукканда дейт 80-90 жылдан кийин да бир келгенде жана алгачы. Жан дүйнө кереметке толсун. Эмне менен толот? Улуулук менен толот. Улуулук сыпат менен, өзүңдү таануу менен толот жаның. Ал тиленүү менен, сурануу менен, жидабир чокунуу менен, намаз менен, эскичилик менен толбойт жан дүйнө. Изденүү менен толот. Түгөнбөс жашоого эми чындап даярдан. Экинчи жашоодо ээрчип кетели, бийик рух карбайга жетели дейт. Мына караңыз, өзүңдү кордобо, өзөгүңдү коосто. Жер тозок, аалам болсо бүтпөс жумук. Бейиш жашоо мына бул жерде болуп атпайбы? Жаннат дүйнө, бейиш дүйнө. Көрдө эмес, асманда жаның тынчып атпайбы? Анан бийик дүйнөлөрдү. Мына бияк жумук, жер тозок делип атат. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, азыр бейиш жашоо башталат. Бул алтын доор бейиш деген ошол. Азыр түшүнүгүң тозоктон чыкса, анан өлүм жок болсо, кейбесең, кепчүбесең, бийик түшүнүктө болсоң, табиятты башкарып атсаң, адамзатка багыт берип атсаң, ырахаттанып атсаң, эки дүйнөнүн ээси болуп атсаң, Кудайдын купулуна толуп атсаң, анан бактылуулук күчүнө киреби? Күчүнө кирет. Бул чындык. Ошондуктан азыр бүгүн депутат бол деп аткан жок Кудай. Бай бол деп аткан жок. Ажыга барып сыйынып кел деп аткан жок. Азыр ажылыкка баргандар кырсыктайт деп берилет аалам. Эмнеге дегенде Кыргыз чергесине өзү энергия түштү. Нуур түштү, касиет түштү.
энергиялуу жерден, мисалы bir балалы болгон, энергиялуу жерден bir энергия алган, анан энергиясы өчкөн жакка кетип атпайсыңбы? Анткени оошуп кетти, тогошуп кетти баардык нерсе. Анан бул руханий доор эмес, жаңы доор. Жаңы доор духовный доор. Бул эмне деген сөз дегенде, дух канчалык бийик болсо, анан сен өзүңдү өзүң жеңе аласың. Духуң канчалык бийик болсо, керек болсо, ооруну жеңе аласың. Духуң бийик болсо, мынантип сөзүң өтүмдүү болот. Мамлекетти башкаруу үчүн да дух керек. Бирөөгө сүйлөш үчүн да дух керек. А дух деген эмне? Воздух дегендей ошондой керемет сенде болуш керек. Ал кыргыздын өзүндө бар. Караңызчы, урматтуу улуу журтум. Эмне болуптур? Ажалдан суроо келип, тагдырды эч агылай чечип коюптур. Же ааламга жөнөтүп кеткен, мо 20 суроого жооп бере албасаң, кайра жер жашоого жаратып коет экен. Ошондуктан менин атаман пата чыкпайт, апаман пата чыкпайт. А бир ааламда жерде жакшы жашап өткөн адамдардан, ошол жанагы Жайсаң ата, Байтик ата дегендерден багыт берип атпайбы? Бата чыкты деген эле ошол. Демек алар ошо бийик дүйнөдө адамзатка багыт берүү үчүн деп иштеп атат десек болот. Анан азыр бул жерде мынтип берилет. Жан өзү асманда дагы, жерде дагы кызмат үчүн буйрулат деп. Сен бул дүйнөдө жан дүйнөңдү өстүрүп, ааламдан бар орун алууга жаның, аякта да кызмат кылууга милдеттүүсүң дейт. Ошондо жан асманда кызмат кылгандыгы мына ошо Жайсаң ата, Адам ата жана башка багыт берип атканы, түш берип атканы, кырсыктырып атканы, кыйынчылык буйруп атканы, же жеңилдетип коюп атканы, жанагы жетим балдардын тынчыгып атканы мына ошо Арбайдын кызматынын колдогону болуп атат. Урматтуу улуу, караңызчы. Демек Арбай бар, бул чындык. Демек сенде да ар болуш керек. Демек сен да ааламдык мыйзамды колдошуң керек. Аларга ишеним беришиң керек. Анан көрдө, анан сакта дегенде, ал эчак асманда. Сен деле балаңды уруп койгонго укугуң бар. Уруп коесуң, алың келет. Анысы кандай? Жаназа окубайм, анын жаны асманда. Сен аны жууп, таза жерге алып барып көмгөнгө милдеттүүсүң. Кан чыгарганга дейт. Эмнеге дегенде, кан чыгарганда жан чыгып атпайбы, өзү деги бир жан чыгып кетип атпайбы? Ошон үчүн жана жакшы мал жанга арачы деп илгертен кыргыз кан чыгарып келгени рас. Ата жолунда да ошо кан чыгар деп турат го. Көрдүңүзбү? Анан кан чыгарганга болбойт. Анан конок тосконго куда сөөк келет алыстан, ачка болот. Алар эмнеге келди? Кейишке келген жок, жаны бөлөк дүйнөгө кетти. Ошого эми домуна келди. Жер жашоосунан жоктоп койгонго келди, жана өкүрүп койгону деле. Bunun баары чындык. Эскиге да, жаңыга да, акылга да салып көрүңүз. Керек болсо техникага салып көрсөңүз бул чындык. Арбайдын бар экендиги, ошо керемет дүйнөнү иштетип аткандыгы. Ошондуктан духу бейик адамдар дүйнөнү тегеретет. Алтын доор өзү духовный доор. Руханий менен духовныйды элестетпеңиздер. Ал эки бөлөк. Духовный бийик, түшүнүк. Манастай духу бар дейт кыргыздын. Өзүн өзү жеңүү үчүн да ошо манастыкындай дух керек дейт. Чында эски пендечиликтен чыгуу үчүн. Эски акылдан чыгуу үчүн. А руханий бул сыйынуу, ал такыр башка. Ошондо улуу күчтөр азыр руханий өнүккөн мамлекетте. Ошол адамды кордошот болуп, чындап эле мына ошол жерлерде согуш болуп, ошол жерде качып эчтекеге жарабай атпайбы? Анан техника менен, анткени телепатия өнүкпөй калат. Өзү ишенбей калат да, энергия иштебей калат да. Техникага таянып алса. Кара куш мээшке түшпөй калат. Ишеним пайда болбой калат. Караңыз, урматтуу улуу журтум. Ошондуктан сиздердин ордуңуздар, деги эле жашоого жаралуу максатыңыздар, сиздер кызмат үчүн жаралгансыздар. Кыргыз болсоңуз сиз кызмат үчүн жаралдыңыз. Бул чындык. Анан эмнеге бул эми кыргызды улутка бөлбөйт деп айттыңыз го деп өткөндө бирөө жазып коюптур. Биз улуубуз, биз бөлбөйбүз, жалпы карайбыз. Бирок өз ордубуз улуу, аны да билишибиз керек. Далили кана Кыргыздын улуулугу дегенде мына жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан касиеттүү кабарлар кыргыз журтуна түшүп атат. Кимге түшүп атат? Бийликтеге түшкөн жок. Же бир Арбайды жок деген адамга түшкөн жок. Тетирсинче карыс болсо да, кыйдалса да, кысталса дагы карапайым адамга түшүп атат.
Демек ошо карапайым адамдын жан дүйнөсү, дегелебөзү, теолосу, актыгы, пейили Кудайга жарактуу деп түшүнсөк болот. Ошону тандап алып түшүп атат. Ошо адам жөнөкөй, ошо адам калыс, ошон үчүн касиет болуп атат анда. Ошол тегиз, ошол баарын жакшы көрөт. Ошентип сиз дагы ушу табык илим менен агарсаңыз, сизде да байланыш болот. Сизде да ошол периште байырлайт. Агарсаңыз, ошо арбайдын бир кереметин сезсеңиз, теңирдин тегиздигин билсеңиз. Куран окуганда эмне кылыш керек, жыт чыгарганда эмне кылыш керек дегенде, түштү оңолсо, же түш бузулса, же иш бузулса, же иш оңолсо түлөө бериш керек. Анан ошо Куранды мактап, бул Кудайды мактоо. Мейли арабча окуңуз, мейли кыргызча да окуп берейин. Кыргызчасы мындай: Кудай теңир. Караңызчы, так, анын кызматы. Кудай теңир ааламды, адамзатты, мына ааламды, адамзатты, табиатты башкаруучу улуу күч. Жоктон бар кылуучу, жан алып жан салуучу, жан дүйнөнү өстүрүүчү, өлтүрүүчү, кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу, эки көзгө көрүнбөгөн көк мейкин сөлөкөт, чексиз кудурет. Мына Кудайды мактоо. Кыргызча Курандан так берилет бар нерсе. Мына Омин деп туруп анан ошо Кудайга болгон мактоолордун сообу жаны руху ааламга кеткен. Ушуга багыштадык. Мына караңыз. Же болбосо ушул Кудай арбайга болгон мактоолордун сообуна мен ыраазымын. Ишим оңолду, ишарат бердиң. Же болбосо түшүм бузулду, ишарат бердиң. Кудай арбай бир колдой көр. Оң жолума бир сала көр. Жолума бир адаштыра көрбө. Көкүрөгүмө бере көр. Сезимиме бир орной көр. Эмнеге колдойт Кудай арбай дегенде? Сен балаңды уруп коюп атасың, сенин колуңан келет. Анысы кандай бир жерде да так берилет. Жан асманга учуп, тан өлгөндөн кийин жан арбай бийик аң сезимге ээ болот. Балага караганда бийик аң сезимге ээ болот. Ар дайым түштөн, көрүнүштөн жаңы илимине чакырып турат. Эгер эски жолдо болсо, Кудай берген бактан, ырыскыдан, жолунан кармайт арбайлар ааламдык сыйкыр күчтөр деп караңызчы. Түштө көрүнүп атабы? Кичине сезип атасызбы? Кырсыктырып, кыйынчылык берип, ошонун баары эле төлгө белги. Баягы сол көзүң тартса да эмне деп коет? Азыр сүйүнөткенсиң деп коет го, сол эми жердик жашоодо. Бир көзүң бир нерсеге көрүп сүйүнөт экенсиң, же бир жакшы кабар угуп сүйүнөт экенсиң. Жана көздү бөлүп бергени, кулакты кесип бөлүп бергени деле ошо кулакташ болуп жүрөлү, кабарлашып туралы, көз салышып туралы деген эле ишарат да ошонун баары. Ошо шаманчылык. Ансы кандай урматтуу улуу журтум, мунун баары чындык. Ошон үчүн Кудай арбайга караңыздар. Жаныңыздар көргө барабы, жерге барабы, аны да өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Мен көктүн айткан сөзүн айтып атам. Аны өзүңүз ойлонуңуз, акылыңызга салыңыз, дүйнөгө караңыз, техникага караңыз. Бул чындык. Анан Кудай арбай колдой элеби, аны да карап көрүңүз. Анан ошо сен аны таанысаң, анан сен аны менен, ал сени менен гармонияда болот. Анан ишиң оңолот. Анан сен ааламдык түшүнүккө өтөсүң. Ошо арбайлардай түшүнүккө. Анан ошону түшүнүккө өтүп туруп, анан энергия өткөрүп, анан келсе сабагын берип, шартын окуп, баягы тирүү арбай болуп алып, мындайча айтканда тирүү периште деген шарт окуп, улуу кыргыз болуп, анан булуттарды бириктирип, бир мыйзамга, бир түшүнүккө өткөрүп, анан тынабыз. Бул жаңы доор ошондой. Ошондо улут, дин, тарых баары жоюлат. Жаңы цивилизация жашоо башталат. Аалам баары чынык, арбай баары чындык, адамдын жаны ааламдан келген чындык. Турпат бул жөн эле мусор, бүттү, кышкы тон чечилди, калды. Турпатка карап алып жашап адам адашып атат. Жанга карап жашаңыз. Жан бул дүйнөгө эмнеге келет? Танды кийип, же көрүн энергия болуп. Биринчиден, өзөк өстүрүү үчүн жанагы өтпөй калгандай. Окуп бердим го ажалдан, суроодон, сыноодон өтпөй калганда. Экинчиден, кызмат үчүн эки нерсени эстеп жүрүңүздөр. Пул чоптоо үчүн эмес, капа болуп кайгыруу үчүн эмес, кызмат кылуу үчүн, өзөктү өстүрүү үчүн. Мына ушул. Анан ааламдан баары орун алууга үчүн мына келди. Мына мен кызматымды кылып атам. Мени колдогонду кимди колдойт мисалга? Мен ошолордун сөзүн сүйлөп атсам. Ошон үчүн бакаятты урушуп атат да бакылдап. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн кыргыз ажалдан коркпогон ошол болуп атат. Калыс болгон ошол болуп атат.
Ошон үчүн жанагы эркектин үстүн аттабай энергия көтөрүп жүрөт деген ошол болгондо. А бүгүн биз энергия деген эмне бул? Аалам. Учуруп алдык ошол энергиябыздычы. Ошон үчүн эркекте дух жок, эркек калыс эмес, кайтпас эмес, чындыкты айта албай атат. Ошон үчүн сага энергия байырлабай атат. Айт чындыкты болушун. Дебатка чыгасыңбы, бир возможность табасыңбы? Эгер оозуңда сөз болсо. Оозуңда сөз, ичиңде бир ой болбосо анда ук. Таразала. Ошондуктан энергияны качырып ийгенден кийин бир периштен качып кетсе пендесиң да сен. Ошо окшош сен качырып ийдиң да анан бирөө эле корпусуң калды. Ошон үчүн сөз көтөргөндө эркек, сөзгө турганда, сөзгө жыгылганда, кана бир эркек барбы азыр? Сөзгө турган, сөзгө жыгылган, сөзгө турган. Эл баштаган депутаттар. Нени? Өз кызыкчылыгын гана иштеп атат. Ошон үчүн энергия жок деген ошол. Энергия деген бул ошо кайып бирдей сыпат болуш керек. Кайып бирдей, мына айт чындыкты. Ошолор жол берсе өлтүрүп кет мени ал түндө. Эгер жол берсе камап ал. Камай албайсың, өлтүрө албайсың. Анткени алар коштоп колдоп турат. Сени жамандыкка сүйрөгөн жокмун, улуулукка өстүрүп атам. Сени улутка бөлгөн жокмун, бириктирип атам. Эскичиликтен чыгарып атам. Мына караңыз. Ошентип кыргыз өзүн тааныйт, башатка кайра кайтат. Ошондуктан кайып бирдей калыс болуңуздар. Периштелик сыпатка энелер отуруш керек. Эркектер ошо энергия, аалам сыпатына отуруш керек. Болбосо сени энергия байырлабайт. Мусорга барбайсың да сен деле. Бомуш менен дос болбойсуң да, алысыраак. Ошо сыяктуу булар дагы алыстайт. А сен анда кырсыктап кете бересиң. Кайт бүгүн. Күнөөң кечирилет, так берилет. Күнөөлөр кечирилет, кечирилет. Эгер акка жыгылсаң, ааламдык кызматты аткарсаң, ак деген эми аалам өзү ак да. Ааламдык күчтөр өздөрү ак да. Ааламдык кызматты аткарсаң, күнөөң кечирилет. Күнөө жасаган адам жаман эмес, жан дүйнөсү жарды деп эсептелет. Мына күнөөң кечирилип кетет ааламдык кызматка өтүп кетсең. Мына урматтуу улуу журтум, бул ааламдык бир керемет сабак. Суроолорго жооп бере албай калдык. Эмки эфирде жооп берейин. Тозок оту барбы, чынын айтып бериңизчи. Тозок оту, мына сен кайнап атасың бүгүнкү күндө тирүүлөй. Бул ушу тозок оту. Мына бу жерде так берилет. Карап көрсөң деле чындык. Анан көрдө ким барып касан жагат экен, ким барып анан от жагат экен, ал жалган. Ушуну жакшы билиңиз. Экинчи, сизге абдан ыраазыбыз. Кыргыздай сизде эр азаматтар көп чыкса экен. Ар дайым бар болуңуз. Сизди абдан сыйлайбыз. Рахмат. Сиздин передачаңызды көргөндөн баштап ден соолугубузда, үй бүлөбүздө чоң өзгөрүү болуп жатат. Сизге абдан ыраазыбыз. Ушул бул арбайдын, ааламдык сабактын керемети деп түшүнүңүз. Ааламдык дастан айтылган жерде иреттелүү, тазалануу болуп атат. А бул жерде ааламдык мыйзам, аалам күчтөр иштеп атат. Ошолорго таазим этиңиз. Бул тегиреңизде арбай бар. Могу үйдүн ээси бар деген ишеним барбы илгертен? Ошо сыяктуу эле бул бар көзгө көрүнбөгөн күч. Бирге жашаңыз. Жаныңыз көзгө көрүнбөйт да, мына башкарып атпайбы? Ошондой эле элестетиңиз. Көзгө көрүнбөйт, алчы Кудайбы, арбайбы, бирок башкарат. Улуу күч. Канткенде өлбөй каласыз. Улуулукка өтсөңүз чындап өлбөй каласыз. Мен мисалы өлбөсүмө ишенем. Ишенем мен. Анткени мен жашарып келатам да. Мен көрүп атам. Сезимимде, аң сезимде, түс бөлүмдө, түшүнүгүмдө көрсө ошо кысылуу, кыжаалатчылык, мустоо жана адам өзү кысып алган деле ошол шишикке, писикке жана башка ооруга, карылык ошол алып барып койгон. Аясаңыз, улуулук түшүнүккө өтсөңүз, майдаланбасаңыз чындап өлбөй каласыз. Анткени адамзаттын аң сезими өскөндө өлбөй калат. Башатта жашаган деп атпайбы? 2000 жыл көп жыл. Ошо өлбөй деген эми 2000 жыл жакшы жаш да. Андан кийин сиздин сөздөрүңүзгө толук кошулам. Азаматсыз ар дайым бар болуңуз. Рахмат сиздерге. Урматтуу улуу журтум, чыксын эр жигиттер, чыгат. Бул жерде так берилет. Манастын эли тирүү уйкуда деп берилет. Арыстан алай, жүрөгүн соктуруп ойготуп коюңуз деп берилет. Сиздер арбайсыздар, шуну билиңиздер. Сиздер ааламды күчтүсүздөр. Сиздер бир кайып пирсиздер. Сиздер периштесиздер. Сиздер пенде эмессиздер, сиздер кул эмессиздер, ушуну билиңиздер. Сиздерди аалам күтүп атат. Адамзатты бириктирип калабы деп. Ааламдан келген өкүл эле дейт бул кыргыз. Ааламдык түшүнүккө өткөрүп калабы деп күтүп атат.
Асманда, арбайларда бөлүнүү жок, улут, дин деген жок. Ошолор сиздерди жана түшүңүздө орус кирди, түшүмдө башка улут кирди, түшүмдө военный кирди деген ошо ааламдык күчтөрдүн киргени. Ааламдык сыпатка өзүң калыптансаң анан бере саласың да бирөөгө. Мына мен түшүнүккө жеттим, ошону тыпылдатып бере салгандай. Ошол сүйлөп атасың, ошол энергия иштеп атат. Мисалга мына энергияны сиңирип алдың. Кайра энергия чыгып атат да. Же болбосо бир атырдап келип туруп койсоң жыты чыгат го. Анысы кандай сиз сиңгенде ошол абада иштейт, бул керемет. Ошентип эки дүйнө жоюлуп кетет. Адам асманга карабайт, тетрисинче жерден чыгат, ортодон анан ошол күчтө эле жашап калат, ошо түшүнүктө. Урматтуу улуу журтум, мен аябай кубанган нерсем ушул. Кыргыз болуп жаралып калганыма кубанам. Башка улуттай майдаланып калбаганыма кубанам. Башка улуттай башка бир көз көрүнгөн цивилизацияга өтүп кетпегениме кубанам. Тибеттеги кыргыздар күндүн баласыбыз дегендей, ошо күн бул Кудай. Ошо Кудайдын баласы болуп жаралып калганыма сыймыктанам. Тибеттик кыргыздар ошо күндүн балдары кыргыз тилде сүйлөгөнү, демек Кудайдын баласы кыргыз экен, кыргызча сүйлөгөнүмө кубанам. Анан буга далил кайра Кудайдан так адамзатты куткарып калуу үчүн илим эле берген жок, сыйкыр керемет укук берип атат. Улуу күчтөр, баягы арбайлар соттойт дегендей эле сен сотто теске деп тирүү арбай болуп атасыздар. Ошон үчүн кубансак болот, ошон үчүн рахаттансак болот, ошон үчүн бактыбыз деп билсек болот. Ашык оокаттын эмне кереги бар? Көчмөн турмушта өзү ачык оокат, ашык болгондуктан алган эмес да. Анысы кандай? Бизге байлык, бийликтин да кереги жок. Биздин байлык, бийлигибиз бул ааламдык бийлигибиз. Биздин байлыгыбыз бул ааламдык түшүнүгүбүз. Ошондуктан ааламдык түшүнүгүңүздөр, ааламдык илимиңиздер, ааламдык касиетиңиздер калыптансын дагы. Эртең пендечилик жашоо бүттү. Аны унутуп туруп, сиздин үй бүлөңүз бул дүйнө деңиз. Дүйнө үй бүлөңүздү семья дегендей жети дүйнө менен биригип, жети аалам менен биригип, дүйнөнү семья кылып, атасы, энеси, улуусу болуп алыңыздар. Ар жуманын 2-4 күнү кечки саат 8-де ошол эфир болот. YouTube'да бар, бала чакаңыз көрсүн. Facebook'та бар бул. Арстан Алай кут деп кирсе, көкүрөңүздөрдү өстүрүп, өлүм сыноосунан кутулуп, түбөлүк тозоктон кутулуп, тирүүлөй биринчилерден болуп бейишке чыгып, адамзатты бейишке, жашыл дүйнөгө, өзүңүз көк дүйнөгө, көк түшүнүккө өтүп калыптанып алыңыздар. Бул ааламдык чындык, бул баары бир аткарылып дагы жатат. Көрүшкөнчө сак жана саламатта.